Дыйкандарды колдоо өкмөттүн маанилүү милдеттеринин бири. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Ош облусунун Араван районундагы дыйкандар менен жолугушууда айтты. Өкмөт башчы дизелдик отун маселесин көтөрдү. Акыркы мезгилде бензиндин жана дизелдик отундун баасы бир канча өстү. Баалардын кескин жогорулашынын алдын алуу үчүн биз мунай өндүрүмдөрүн мамлекеттен тышкары чыгарууга убактылуу тыюу салдык, деди ал. Премьер-министр алдыдагы жергиликтүү кеңешке шайлоо темасына дагы токтолду. Ушул тандоодон өлкөнүн мындан аркы келечеги көз каранды экендигин айтты. Марипов жазгы талай иштери өз убагында жүргүзүлүшү керектигин дагы бир ирет белгилеп өттү. Премьер-министр иш сапарынын жүрүшүндө ошондой эле Араван районунун интернационал айылындагы күнөскана комплекси менен таанышты. Дыйкандар жергиликтүү тургундардын иштөөсү үчүн бардык шарттарды түзгөн күнөскана комплекси жакынкы айылдардын жашоочулары үчүн жаңы жумуш орундарын түзүүнү шарттагандыгын айтышты. Улукбек Марипов дыйкандарды колдоо мультипликативдик натыйжа берип, аймактардын өнүгүшүнө салым кошушу керектигин баса белгиледи.